Акыркы кезде аз кандуулук менен жабыркаган балдардын саны өсүүдө. Өлкөдө 6 айдан 5 жашка чейинки балдардын 47%-нын организминде темир жетишсиз. Витаминдин аздыгы баланын дене боюна жана интеллектуалдык жактан өсүшүнө терс таасирин тийгизет. Өнөкөт оорулардын жана анемиянын өрүчүп кетишин алдын алуу үчүн бейтапканаларга барып акысыз текшерүүдөн өтүү зарыл. Ошондой эле кан аркылуу анализ тапшырып, илдеттер тууралуу алдын ала билип жүргөн жакшы. Эгерде оору аныкталса, электрондук рецепт жаздырып, белгилүү дарыларды 50% арзандатуу менен алса болот. 16 жашка чейинки балдар, анын ичинде камсыздандырылган, бир жерде окуп жаткан 18 жашка чейинкилер жана үй бүлөлүк медицина борборлорунда катталгандар дарыларды жеңилдетилген баа менен сатып ала алат. Баланын өңү кубарып, энтигип, жүрөктүн согушу начарлап, баш айланып, кулагы тунжурап, алсыз болсо, бул аз кандуулуктун алгачкы белгилери болуп эсептелет.